Ош облусунда коменданттык саатты бир нече ирет бузган жарандарга чара көрүлүп, обсервацияга жаткырыла баштайт. Буга чейин коменданттык саатта көчөдө жүрүүгө тыюу салынаары сөз түрүндө гана айтылып келген. Бирок ошого карабай түнкүсүн жана күндүзү эч кандай зарыл эмес иштер боюнча көчөдө жүргөн жарандарга мыйзам чегинде чара көрүлүп баштайт. Кетип калайын деп атам, сөзүңүз. Эскертип, өзүңдү сыйла, үй бүлөңдү сыйла, коло кошунаңды сыйла. Бул илдеттен ушу карантиндик положенияны сактап гана чыгабыз деп көп айтып келдик. Эми ички иштер органы кызматкери катары айтып коеюн. Мыйзам чегинде чара көрөбүз. Мыйзам чегин деген дагы ушу жаран суроо берди. Бир нече жолу коменданттык саатты бузган, анан коомдук жайларга тынымсыз каттап аткандарга биз медицина кызматкерлери менен сүйлөшүп, атайын бир мындай милиция тили менен айтканда оперативный группа түздүк, ыкчам топ ошондой бузгандарды обсервацияга жаткызабыз. Обсервацияга жатат, өзүнүн биз текшеришибиз керек. Жарандарга айтып атабыз чыкпагыла деп. Коомдук жайларда жүрөт, биз милдеттүү түрдө текшеришибиз керек. Биринчи кезекте обсервацияга жаткызып, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн жатасыздар азыр. Кылмыш жаза кодексинин негизинде. Ооруну таркатуу, ошол ооруп аткан обсервациядан, больницалардан качып чыгуу деген атайын статьялар бар. Бул 7 жылга чейин каралган жаза мөөнөтү. Жана 300 миң, 400 миңге чейин штрафтар каралган. Ички иштер орган кызматкерлери менен силер күрөшпөгүлө, да илдет менен күрөшөлү, урматтуу жарандар. Аймакта жалпысынан коомдук саясий абал туруктуу, акыркы бир сутка аралыгында одоно тартип бузуулар катталган жок. Коменданттык саат учурунда эреже бузган 9 жаран катталган, аларга мыйзам түрүндө эскертүүлөр берилип, айрымдары үйлөрүнө жеткирилген. Социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр боюнча биринчи күндөн эле райондук акимдер, мэрия тараптан бул коменданттык саат кирген, кирбеген райондор боюнча деле активдүү жумуш жүргүзүлүп атат. Мамлекет тарабынан буга чейин дагы кам көрүлүп келген. Бул күндөрү мындай усиленный кам көрүлөт. Маселе болушу мүмкүн эмес, азык-түлүк жетпей калат, дары-дармек жетпей калат деген маселе бул туулбаш керек. Ош облусу боюнча кечээден тарта блокпосттордун саны дагы көбөйүп, жарандардын коопсуздугун камсыздоо иши дагы да күчөтүлдү. Ош шаары боюнча блокпосттор 15 жерге, жалпы облус боюнча 50ден ашык жерге коюлду. Бүгүнкү күндө шаарга кире бериште тегеретнесинен атайын СЭСтин кызматкерлери тепловизор менен текшерүүлүүдө температурасын. Ал эми туура айтат, азык-түлүктө мындай тынымсыз кирип атат деген сөздү айтып атат. Урматтуу жаран, туура түшүнүңүз, бир райондо күрүч өндүрүлсө, экинчи райондо май. Ушуну тең салмакта алып барыш үчүн жана элге, калкка дары-дармек, азык-түлүк, эл керектелүүчү заттардын бүт жетиш үчүн биз санитардык норманы постор көп, чындыгында айтканда. Ошо посттордон санитардык норманы эрежелерин толук кармаганча, аны дезинфекция кылып, азык-түлүк саткан дүкөндөрдө дезинфекция, барганда дезинфекция, чыкканда дезинфекция кылып, буну көзөмөл алып атабыз. Малик Нурдинов бардык маселени санитардык карантиндик постторго такабай, айыл чарба, мал жайыттары жана күнүмдүк турмуштагы маселелер жеринде чечилиши керектигин эскертүүдө. Анткени ушул тапта аймакта мал көчүрүү жана эмдөө иштери кызып жаткан кез. Мал доктурлар жана жарандар санитардык нормаларды сактап, бул иштерди тездетүүгө тийиш. Бүгүн эртең менен дагы мындай кеңешме катары сүйлөштүк. Булар айтып атат, айрым жерлерде, мындай райондордо бүт өзүнүн специальный халаты болот экен, маска, анан көз айнеги болот экен. Ошол перчатка кийип алып, бул мал менен иштелет. Биркаларды кадимкидей эле кое берсе болот. Бизде бүгүн мал илдети, мал оору деген жок. Ал эми үй ээлери, мал ээлери мындай бир ошол карантинди, санитардык абалды сактап, малын көрсөтсө, бирканы басып, буну тездетиш керек тетирисинче. Ошондой эле Ош шаардык жашылдандыруу жана тазалык ишканасынын айрым кызматкерлеринин иштөөсүнө уруксат берилди. Анткени шаардагы жазгы иштер кечиктирилбей аткарылышы керек. Ошол эле учурда санитардык нормаларды так сактоо үчүн тазалыкты дагы сактоо зарыл болуп турат. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.